Саламу алейкум, алейкум ассалам. Мені сұрау мындай. Мен уктаганда көмкөрүмдөн жатқан ыңгайлуу болот. Жана ошого көнүп калгам. Бул нерсени туура эмес экенин билем. Мындан кантип арылып туура жатууга жол барбы? Дагы бир суроом, онлайн арабча үйрөнүү жөнүндө кандай карайсыз? Биринчиден, аракет кылыңыз, эчтеке эмес. İçinizden gömkörөңүздөн жатып атпайсызбы? Жок, чалкаңыздан жатып, оң жан баш менен, сол жан баш менен аракет кыла бериңиз, аракет кыла бериңиз. Кудай кааласа, Алла субхана ва таала биринчи түнү кичине кыйналасыз, уйкуңуз келбегендей болот да, ошону зикир менен неме кыла бериң. Кайра сизге жакшы болот. Уйкуңуз келбегенде зикир менен. Анан уктап каласыз, Кудай кааласа, оңой эле көнүп каласыз. Биринчи, экинчи түнү эле кичине кыйналасыз, так оңой эле. Өткөндө сабакта айтканбыз. Шайтан иши менен жатат. Дозокулар иши менен жатат. Ишиңер менен жатпагыла деп. Бул медицина деле ушуну эме далилдейт. Зыян бул. Устаз, Сенамет деген центрге барып дем салдырып жаттык эле. Ал жакта бир бөлмөдө 30 чакты адамга 1,5 саат рукия сүрөсү менен дем салат экен. Ар кимде ар кандай реакция болот экен. Кыйкырып, ыйлап, уктап да калышат экен. Ошентип бирге отуруп дем салдырса болобу? Эми карап көрүңүз, өзүнчө жеке дем салдырсаңыз өтө жакшы болмок. Эң жакшы рукияны сиз өзүңүз дем салыңыз. Ошого жетпейт. Өзүңүз күйгөндөй бирөө сизге күйбөйт. Эгерде бундайга өзүңүз күчүңүз жетпесе, анда дем салдырыңыз. Дем салган киши жалгыз салып берсе, анда өтө жакшы убактысы болсо. Анан мен убактым жок, келиңиздер ошо силер барыңар бир 20 бир эле дем салып коеюн десе, боло берет. Боло берет. Саждада бутту бириктирүү сүннөтпү? Саждада бутту бириктирүү боюнча бизде мазхабта ушу эки риваяттан келет. Бутту бириктирсе дагы болот, бутту бириктирбей ачып койсо дагы болот. Бирок хадисте экөө тең келет. Хадисте экөө тең бар. Экөө тең сахих хадистер, экөө тең хасан хадистер. Албетте бутту бириктирүү боюнчачы Айша энебизден риваят. Айша энебиз бир жолу уктап атып, түндөсү ойгонуп кетип, пайгамбарыбызды карасам жок дейт жанында. Асасы ой кетти дейт, кайка кетти экен деп. Анан колуму мындай кылып атсам, ал убакта эми чырак мындай светтер болгон эмес да. Мындай кылып атсам, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды таап алдым дейт. Важаттуху сажидан рассан байна акибай. Пайгамбарыбызды сажда кылып атканда ошондо арканкы эки путу экөө бириккен абалда таптым дейт. Сажда кылганда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эки ашык бар го, акибай. Ошо эки ашыгы бириккен. Сажидан сажда кылып аткан учурда рассан дейт, ага бириктирген убакта. Ушундай таптым дейт. Бул риваят Айша энебизде. Ал эми Бара разияллаху анху, Бара ибн Азиб деген сахаба бар. Пайгамбарыбыз айткан, Бара ант ичсечи, Алла сөз аткарат деген да. Антын четке какпайт деген. Ушундай улуу сахаба, аты Бара. Уулду неберели болсоңор Бара коюп койгула. Ушул Бара разияллаху анхудан риваят бар. Бул айтат: Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ида ракаа басата лахраху. Бул руку кылгандачы белин түздейт эле дейт пайгамбарыбыз. Ва ида сажада, качан саждага барганда, ваджаха асабиаху кибала ал-кибла. Манжаларын кыблага каратат эле дейт. Каяка каратат эле дейт? Кыблага каратат эле. Кыблага каратат эле. Фатафаджа, кыблага каратып, эки бутун ортосун ачат эле дейт. Васса байна риджлей, эки бутун ортосун ачат эле дейт. Экөөнү бириктирбейт эле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам саждага барганда биринчи манжаларды кыблага каратат эле, экинчиси экөөнү бириктирбейт эле, ачат эле. Хорошо? Бул экөө тең. Биздин фик ханафи муатамат бекемделген фик маселелеринде, китептерде, Кудурийде, Канз Дакайкта, Шарлвикаяда жана көптөгөн көпчүлүгү ушул
саждада бутун бириктирбегенди карманган. Ушул хадисти алган. Себеп дегенде Айша энебиздин баягы түндөсү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды бутун бириктиргенин тапкан, ал бул вакыя жузия деп коет. Бир жөн эле бир окуя, жүзү эле окуя болуп калды да. Бара разияллаху анху бул пайгамбарыбыздын күн сайын кыла турган амалы болуп калды. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын дайыма уланып турган амалы бутун болсо рүкүдө дагы, саждада дагы өзүн ачып коет эле. Бизде мисалы Ханафи мазхабтарда фатава шамия деп, шами фатваларда ошо бириктирет деген бир жер келип, кийин өзү эле кайра башка риваятында жок, бириктирген болбойт деп. Ая деген китепте булар кенен айткан, таксырлар bizde сүннөт боюнча бириктирбеш. Түшүнүктүбү? Ауратты ич кийимден ичинен кармоо даратты бузабы? Бузбайт. Биздин мазхабта бузбайт. Башка мазхабта бузулат. Эгерде уяттуу мүчөсүн кармай турган болсо, ал бузулуп калат. Демек мындан биз деле этияттанышыбыз керек. Бизде бирок дарат сынбайт. Дарат денеден чыккан нерселерден сынат. Жел чыгып кетти, ийриң чыгып кетти, кан чыгып кетти, зара чыгып кетти, жана башка. 4 рекеттүү фарыз намазда 3-4 рекетте зам сүрө кошуп окуп жүргөм. Кандай болот? Эми ушуга чейин өтүп кетти да. Бул жерде 3-4 рекетти рекети фарызда кошпошуңуз керек эле зам сүрөнү. Сажда сах болуп, намаздардын бардыгы кемчиликтүү болуп калды. Эми буга сиз истигфар эле тооба кыласыз, bundan ары андай кылбаңыз. Сүт сай илими жөнүндө маалымат берип коесузбу, ишенсек болобу? Не деген бул сүт сай деген? Билбейт экен мен мындай илимди. Устаз, акыйка төрөлгөн күндөн баштап бир күн болуп эсептелеби? Сиздин сабактан уксам, ошондой деп айттыңыз. Мага бир дамыла эсептеп берген 10-чы числодо төрөлгөн, 17-си өткөрөсүн деп айткан. Мен өткөргөн акыйкам кабыл болбой калабы? Сиздин сабакта кийин угуп кыжалатмын. Жок, кыжалат болбоңуз. Бирок мындай туугандар, бала төрөлгөндө бир деп эсептелет. Тузбаху яума сабиихи, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис айткан, 7-чи күнү дегени биринчи күн, мисалы сиз 10 деп атасыз да. 10 болсо 11, 12, 13, 14, 15, 16-чы числодо сиз ушул сиздин 7-чи күнүңүз болот. Ушул сүннөт боюнча кан чыгарылыш керек ушул күн. Түшүнүктүбү? 10ду 7 кылбаңыз. Ошо төрөлгөн биринчи төрөлгөн күндүн биринчи күнү, төрөлгөндүн экинчи, 7-чиси деп саналат. Түшүндүңүздөр да? Мисалы бүгүн канчанчы күн? Жок, 4-чү күн, четверг деп турайлы, 4-чү күн. Бүгүн төрөлсө, 4-чү күн 1 деп эсептелет. Жума күн, 6-чы күн, базар күн. 1-чи күн, 2-чи күн, 3-чү күнү муздайсыз. Көрдүңүзбү? 4-чү күн эле дагы 4-чү күн бир жума эмес. 7-чи күнү ал уже 3-чү күн болуп калат сизге. Санасаңыз да төрөлгөн күндү 1 деп санасаңыз адашпайсыз. 7-чи күнү эгерде уул болсо, мүмкүнчүлүк болсо 2 кой, эгерде кыз болсо 1 кой. Бул дагы сүннөт амалы болот, мүмкүнчүлүк болсо. Эгерде азыр сиз мисалы союп койсоңуз эчтеке болбойт. Башка күндөрү муздаган мустахап амалы сүннөттүн сообунан азыраак болуп калат деген сөз. Эгер биринчи күнү төрөлүп, биринчи күнү союп койсо, еврейлерге окуп калбайбы? Жок, эчтеке болбойт. Алар 8-чи күнү окупту. Аларды кылды, аларды бизде ушу сүннөт амал болбой калат, мустахап амал болот. Менин келинчегимдин 7 жумалык боюнда бар. 1,5 жаштагы кызым эмчекте. Келинчегимдин бели бат-баттан ооруйт, каны аз экен, салмагы дагы жетпейт экен. Мага төрөй албай тургандай сезилип жатат. Эмне кылсак болот? Сизге сезилип атат да. Мындай кылыңыз. Кызмат кылыңыз. Мээнет кылыңыз. Бардык кызматын колунан алыңыз. Көңүлүн көтөрүңүз. Жакшы курсагын тойгозуп багыңыз.
күн сайын ясинди окуңуз. Эч кыжалат болбоң. Калган Аллага тапшырыңыз. Азыртан эле чочуп, коркуп, өзү эми ден соолукту карап туруп сактануу дегенде врачтар айтканда ошолордун таалимдерине амал кылыш керек. Азыр сен болуп калды, канча деди? 7 жумалык боюнда бар. Алла Таалам берип тур. Калган эми кичине токсикоза болот, жана башка болот. Өзү төрөгөн өзү жеңил эмес да. Энелерге рахмат. Я, туурабы? Эркекке 3 килограммды Японияда изилдеп тур го. Орточо 3 килограммдын ичине байлап койгон экен. 16 күндө тынчып тур да. Көтөрө албайт. Кыйналып калат. Жөн эле көтөргөн. Ал баягы эми качат этип аткандарга эмес, орточо эркекке. Орточо эркекке. Бели түшүп тияк болуп. Жо, бала оңой эмес таксырлар. Биз баарыбыз алхамдулилlah ошон үчүн эненин акысы атага караганда көп да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сураганда, атам менен апам чакырып калса кимисине барайын дегенде, апаңа деген да. Дагы чакырсачы, дагы апаңа. Дагы чакырып калсачы, дагы апаңа. Дагы чакырсачы, анда 4-үнчү рет анан атаңа деген да. Себеп дегенде бул көтөрүү өзүнчө. Төрөгөн өзүнчө. Чоңойтуп багып сүтүн берген өзүнчө. Так, устаз менин карындашым ширк келтирип, Аллага бир ишенип, бир ишенбей атат. Кантип түз жолго салса болот. Алла разы болсун. Бүгүн Кыргызстанда алхамдулилlah мындай кыз балдар дагы, кыз келиндер дагы, энелер, эжелер дагы бар. Сабактарын өтүп атышат. Мына муфтиятта, университетте бар, мечиттерде кээ бир күндөрү неме кылып атат. Ошого алып барыңыз. Ошол чөйрөгө аралаштырыңыз. Убакыт бөлүпчү. 6-чы базар күндөрү, анан кийин бир жакшы ошо насаат, жакшы чакырууларды угуп, ошого бериңиз, уксун алдагы. Үйдө диний китеп окугула. Устаз түшүмдө Абу Ханифа рахматулла алейхти көрүп, бир аз илим алайын десем, жанымда жүргөн адамдар сахабалар жүрөт деп айтышты эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан алайын түз эле десем, бир аз алысыраак болгондуктан жетпей калдым. Сахабалардын бирок жүзүн да көрө албадым. Чечмелеп бериңизчи. Машалла, мубарак болсун. Абу Ханифа, сахабалар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай түшүңүздө көрө албасаңыз да ушулар деп алайын деп, жакындайын деп аракет кылыңыз. Түшүңүздөн шайтан тоскоолдук кылып атат го деймизге. Досум айтат, илим алып, илимдүү болгон адамга үшүр парыз болуп калат дейт. Мисалы, соодадан тапкан акчадан, айлыктан такси кылып тапкан акчадан үшүр бериш керек дейт. Мен соода кыламын, бирок зекет чыгарганга акчам жетпейт. Ошондо мен соодадан тапкан акчамдан үшүр чыгарамбы? Жо туугандар, үшүр депчи, жерден чыккандан ошодон үшүр болот. Соодадан үшүр жок. Сооданын акчасы бар го, андан зекет эле болот. Жерге эмне эктиңиз? Буурчакпы, фасольбу, арпабы, буудайбы, дарыбызбы, чөп, бедеби, жүзүмбү, эмне эктиңиз өзү? Жерден чыккан түшүмдөр, ошолорго үшүр. Үшүр дегени 10/1 деген сөз. 10/1. Алла субханаху ва таала сизге 10 тонна бердиби? 1 тоннаны бейбечарага берип коюңуз, 9 тоннага шүгүр кыла берип, 9 тоннасы тазаланып калат. Алла субханаху ва тааланын мынакей үшүр улуу ибадатын аткарган болосуз. Бейбечаралар сүйүнүп калат. Ошону үшүр. Мына таксиват этип соода, акча, айлык бул ал түшүнбөй эле айтып койгон го сизге. Ал билбестиктен айтып коет да, эми кээ бир азыр молдолор көбөйбөдү. Жардам берип койсо болот да, ооба. Бирок негизи эми ошол нерсенин өзүнө жетпейт эми, конечно. Үшүрдө. Чөптөн? Мисалы чөптөн беде. Азыр көбүнчө пресс болуп атпайбы? Бирок бул жерде мындайда, эгерде сиз ушул суунун машаккатын көтөргөн болсоңуз, сууну сатып алган болсоңуз, анда 10/1 болбойт, 20/1 болот. 20 пресстен 1 пресс. 200 пресс ала турган болсоңуз, ага 10 пресс. Макулбу? 100 пресстен канча пресс? 5 пресс.
эгерде кайрак тоодо чөптөр бар го, ошол жака эле жөн эле кээде асмандын суусу менен эле жамгыры менен эле өстү да, 1/10 бересиз анда. Түшүндүңбү? Кээде картошкалар сугарбай эле, суга кыйналбай эле эгип коет. Машалла, топурактуу жакшы жер. Ал жерде 1/10. Эгерде сиз сууга машаккат менен суу чыгарып, суу алып келип, суу сатып алган болсоңуз, анда 1/10 эмес, 20/1 болуп калат. Кишилер кирип. Ассаламу алейкум устаз. Чоң кишилер кирип келгенде туруп салам беребизби? Себеби көпчүлүк адамдар менен иштешебиз. Же өзүбүз тең адамга болсо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар туруп көрүшкөндү токтоткон жери барбы? Кол жазмам үчүн кечиресиз. Жакшыраак жазыңыздар, кыйнабай. Өзү туугандар сапардан келген улууларды урматтап, алымдарды кадырлап, ордунан туруп учурашып коюу бул диндеги маданият, дисциплин деп коет. Дисциплин бул өзүнчө сый, урмат бул. Макулбу? Бирок бул жерде бир нерсени эске алышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын риwayаттарда келет, Тирмизи шарифте дагы ушу сахабалар тургандарын кээде пайгамбарыбыз жактырбайт эле. Бирок кээ бир хадистерде келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Саад ибн Муаз разияллаху анху ошо келгенде ансарларга айткан: "Куму ли саййидикум." Мына мырзаңарга, улуңар тургула силер деп. Тургула деп. Хазрат Икрама разияллаху анху келгенде пайгамбар өзү турган. Аны сыйуу үчүнчү. Өзү турган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйүнө келгенде Фатима энебиз тура калат эле. Фатима энебиз пайгамбарыбыздын үйүнө келгенде пайгамбарыбыз тура калчу өзү. Бул сый, урмат менен урп адат кайерде болсо, бул эч нерсе эмес бул. Түшүнүктүбү? Бул эч нерсе эмес. Кааб ибн Малик разияллаху анхунун тобалары кабыл болгондо, мешитке кирип барганда, Талха ибн Убайдулла разияллаху анху ордуна турду го. Жүгүрүп барып, кучактап өп, тобаң кабыл болду деп, булар Табукка барбай калбады беле? Ошо узагыраак маселе. Кандай болгон чакта дагы өзү ушул жерде алымдар айтышат да. Бирок кимдин жүрөгүндө ушу мен келгенде баары турсун болсо, ага турбай эле коюш керек. Ага турбай эле коюш керек. Бул жүрөгүндө текеберлик боло турган болсо, ушу мен келгенде баардыгы эки колдор көкөрөктө болуш керек. Хазрат келди. Сөзсүз туруш керек. Отургандарды жек көрөт. Мына шариятта тыюу салынган. Эгерде жүрөгүндө андай эмес, бирок биз мойнубузда кой, сый үчүн, урмат үчүн туруп койсоңуз, улууларды урматтап, же сапардан келгенди, же болбосо дагы ушундай чоң иштегендер, эчтеке болбойт. Бунун качан канча болсо? Дедим эле, так. Салам алейкум тақсыр, сизге суроо берейин дедим эле. Мен 14 жаштамын. Намаз окуйм, бирок кичине привычкалар бар. Көздөрүмү жумуп, беттерим тырышып кетет. Канткенде ушул привычкаларым калат. Алла разы болсун, рахмат. Көздөрүмдү жумуп дейби? Кандай алат? Нервный тик окшойт. Мына врачтар сразу эле билет да. Эчтеке эмес, кыжалат болбоңуз. Сиз неме кылыңыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткан жери бар. Кайсы ниетте замзамды ичсеңиз, сөзсүз Алла таала ишке ашырат. Замзамды ушул ниетте бетиңизди жууңуз, ушул ниетте ичиңиз. Мау замзама лима шурибала. Замзам суусу кайсы максатта ичсе аткарылат деген да. Кудай кааласа, салат ла хажат окуңуз. Бардык нерсени Алладан сурайлы. Жаман адаттарды я Алла кетир, ушундай адатым бар, жакшы адатты бер деп. Кудай кааласа, Алла таалам жардамы менен бардыгы бүтөт. Бир турмуш көрүп келген кызды жактырып калдым. Үйлөнүп алсам болобу? Мен бойдокмун, турмуш көрө элекмин. Ата энеңиз менен кеңешиңиз. Бисмилла. Ата энеңиз менен кеңешиңиз. Assalamu алейкум. Бир намазга ниет кылып Аллаху акбар деп колду көтөрүп кулак какканда башты өйдө көтөрүш керекпи? Же сажда кылчу жерди тиктеген бойдон кулак кагылыш керекпи? Жок, башты өйдө көтөрүлбөйт таксыр.
Караңыздар, намаз окугандын адеби. Мен дагы кээде ушу намазга туруп калабыз, имамга ыктыда кылганда ушу чоң кемчилдик бар да. Аркадан келгендерчи колду көтөрөт дагы, бирок Аллаху акбар дебей эле туруп алышат да. Бул деле алар оюмча ушунун илимин билбесе керек деп ойлоп коем. Ошон үчүн кичине үнүңүздү чыгарып Аллаху акбар деп коюңуз, эчтеке болбойт. Биринчи жолу Аллаху акбар деген бул фарыз. Буну айтпасаңыз намаз болбойт. Ошо колуңузду алар ойлойт да, ошо мындай кылсам эле ошо намазды баштадым окшойт деп калат. А жалгыз окуганда Аллаху акбар дешет. Бирок имамга ыктыда кылганда ошол сүрөттө жөн эле колун көтөрүп коюшат да. Ушул кемчилдикти жоюп бирибизге айтып коюп билели. Эми мына сиздин сурооңуз боюнча колду көтөргөндө кээ бирлер ушундай кылат. Аллаху акбар. Туура айтасыз. Андай жок. Сажда кылган жерди караңыз. Кыямда каякты карайбыз? Сажда кылган жерди карайсыз. Аллаху акбар деп элечи, сажда кылган жерди. Алаканыңыз экөө тең кыбланы карасын. Мынандай болбосун. Бири-бирин каратпаңыз. Алакандар каякты караш керек? Кыбланы караш керек. Бири-бирин каратпаңыз. Мынандай какпайт кулакты. Макулбу? Мындай кагат. Чоң ачып алыңыз. Адеби. Жумуп албаңыз, моундай кылып какылбайт. Өзүнүн абалына таштаңыз. Өзүнүн абалына таштаңыз. Жана мо бармак бар го, бармактын учу бар го, ошол кулактын жумшагына чейин. Тийбесе деле бирок ушуга чейин. Макулбу? Ушуга келсе болду. Тийип калса да эчтеке эмес мынаке. Башты көтөрүү кереги жок. Экинчиси, парыз намаздарда пешим асырда Аллаху акбар иштен купуя айтылабы же үн чыгарып тыштан айтуу керекпи? Эгерде жалгыз окуп аткан болсоңуз ичиңизден айтасыз. Эгерде жамаат менен болсо имам үнүн сыртынан айтат. Сепал билиш керек да. Аллаху акбар десе биз дагы рүкүгө барабыз. Аллаху акбар десе саждага барабыз. Кайталайбыз. Караңыздар, биринчи такбир бул фарз. Фарз айын бул. Андан кийинки такбирлер, ат-такбират ал-интикалия, бир рүкүндөн экинчи рүкүнгө өткөн такбирлер, булар сүннөт. Биз ичибизден кайталайбыз буну. Имам айтканда ичибизден да кайталайбыз. Аллаху акбар, ичибизден да кайталайбыз. Макулбу? Эгерде сиз окуп атсаңыз, аркаңыздан бирөө келип ыктыда кылып калды. Анда дароо үнүңүздү чыгарып окуй бересиз. Шам болсо кыраатты чыгарып окуйсуз. Багымдат, коптан болсо. А эгерде жок болсо, берки намазда анда такбирди үнүңүздү чыгарып айтасыз. Аялдар намаз учурунда бутун абалы кандай болот? Сажда учурунда, рүкүдө. Аялдардыкы астар сатыр. Булардыкы эркектерге караганда намазды айырмаланып турат. Ошон үчүн булар бутту бириктирет. Биз эркектердей кылып мындай турса болбойт. Мына бул чыканактарды дагы биз эркектер көтөрөбүз. Макулбу? Аялдар жапсыраак болот. Себеп дегенде аларга сатыр деген. Вакыт болуп калдыбы? Барбы? Вакыт барбы? 3-4 минут да? 3-4 минуттанда пайдаланып алайлы. Ауабин намазын окууга кантип ниет кылат? Ауабин деп эле ниет кыла бересиз. Жоса нафил ниет кылып койсоңуз деле жетиштүү. Нафил намаз. Ауабин дердин намазы деп салату духары да айтат. Зуха намазы, чаш намазы. Ошондой эле асыр, шам намаздан кийинки намазда салатул ауабин дейт. Мен менен чогуу цыган улуттан бир аял иштейт. Ал мага жолук берди. Мусулмансың деп. Менин ал жолукка муктаждыгым деле жок. Өзүмдүкү толтура. Албай койсом коллективди тарынтып аламбы деп алгам. Ошону колдонгонго болобу? Негизи эле конфетта берип калат алардычы. Эгерде аны көңүлүн оорутпаңыз, белек кайтарылбайт деген сөз бар. Алып туруп өзүңүзгө эме болсо, кажетиңиз болсо, башка садака кылып бересиз да. Башка садака кылып бересиз. Бая биздеги бир сөз бар, дарена не дарят дегенчи, жок сөз да бул. Белек берилбейт деп. Ошону аны дагы көңүлүн оорутпаңыз. Чогуу коллега иштеп атасыз, рахмат айтып коюңуз. Ал да бизге сыйлап берип атат. Ошол кезде башкага берип койсоңуз деле болот.
Биз Россия жараныбыз, Россиядабыз. Балам небереме детский пособие алганга көнбөй жатат. Небереме детский пособие алганга көнбөй жатат. Арам деп. Шу маселеге түшүнүк берип коюңузчу сурана. Эмне үчүн детский пособияны? Инвалид деп каттаттырып ала турган болсо, анда арам. Эгерде мамлекет өзүнчө балага бере турган болсо, эч кандай арам эмес. Мисалы, кээде мындай болот да. Инвалид эмес эле инвалид деп жаздырып көбүрөөк акча алайын деген максатта мамлекеттен. Бул однозначно бул арам туган. Андай кылбаш керек. Же болбосо мисалы көп балалууларга берет го. 1-2 балалуу эле көп балалуу деп жаздырып алгандар бар. Бул туура эмес. Муктаж болсо муктаж эле деп жаздырсын, алдабасын. Так мисалы балага мамлекеттин тарабынан Россия чоң мамлекет, оюмча жөнөкөй 1 балалууга деле өзүнө жараша пособиясы бар. 2-3кө деле аны албай коюш арам. Мындай аны алуу арам эмес таксыр. Биздин Россияда жашайбыз. Өзүм 5 маал намаз окуйм. Жолдошум окубайт. Мен кайын журтума өзүмдүн туугандарыма караганда 2 эсе жакшыраак мамиле кылам. Жолдошум болсо мен ата-энемден эч кабар албайт. Ата-энем капа болушат. Мен да аябай капа болом. Аны жолдошум түшүнбөйт. Жолдошум ичпейт, чекпейт. Анын динден алыс болуусу мени кыжалат кылат. 8 жылдан бери дасторконубузга бир да жолу Куран окулай элек. Эмне кылышымды билбей калдым. Канткенде жолдошум динге келет. Аракет дуа да кылыңыз. Үйдө жакшы настроение болуп калат го. Диний китеп окуңуздар. Кудай кааласа аял күйөөсүнө даават берсе болот. Жакшынакай айтып, бүгүн бар, эртеге жок дүйнө, жакшы диндин багылыктарына чакырык жасасаңыз болот. Аракет кылыңыздар. Шарият боюнча махрам эместен исламий белек болсо да кабыл алып колдонсо, не деген бул? Аллахтын өкүмүнө баш ийбеген болуп калбайбызбы? Адал болобу мага ошол белектин ичиндеги балды, финиктерди, дарыларды ичкени? Китептерди окусам, Алла мага билимдин ырыскысын береби? Ошол китептерди окуганым мага жугабы? Шарият боюнча махрам эместен, намахрам эместен исламий белек болсо да кабыл алып. Эми кээде мындай белек берип койгон болсо эчтеке эмес таксыр. Белек бере турган болсо ал жөн эле берди, сиз азыркы айткандай эле да алып башка бирөөгө берип коюңуз, эгер сизге өнөмө болбосо. Албетте, эгерде бул арам нерсе бере турган болсо, анда болбойт. Мисалы, коньяк, арак, сигарет, наша, жана башка. Адам ушундай нерсени мындай белекке болсо, ал болбойт. Ата-энелер кыздарын атасы же апасы тандаганга берем деп аткандарга кандай сунуш бересиз? Кеңеш койгон жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: мен үйлөнгөндө дагы, кыздарымы турмушка бергенде дагы Алланын вахиси менен кылганмын дейт. Эмнеси менен кылганмын дейт? Вахиси менен. Фатима энебизди турмушка бергенде Hazret Ali разияллаху анхунун жуучулугуна бергенде, ошондо эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла тааланын тарабынан вахий келип атат бергенге. Бирок ошондо дагы Фатима энебизден пайгамбар сурап атат: кандай оюң бар кызым? Алигеден жуучулук келди, турмушка чыгасыңбы деп. Карачы. Ата-эне деле таптакыр эле мажбурлап эле балдарын, кыздарын эме кыла бербеш керек. Көңүлүн эске алыш керек. Болбосо пайгамбарыбыз кандай улуу зат. Ошондо дагы Фатима энебиздин көңүлүн эске алып сурап коюп атат: кандай дейсиң турмушка, макулсуңбу депчи. Келиңиздер туугандар, балдардын кыздары дагы, алар балдар кыздар да аша чаппасын. Мен каалаганымды алам, мен кааламаганыма тием деп. Ата-эне да аша чаппаш керек. Бул жакта ортодогу кеңеш бескен бармак оорубайт. Бир баш, эки баш, жакшы иншалла натыйжа чыгат. Жараткан Алла Таала баарыбызга товфик берсин, баарыбыздын жүздөрүбүздү жарык кылып, ömür rızkı imanımıza bereket versin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar bi rahmetika ya